Коронавирус илдети башталгандан баштап эле биз биринчилерден болуп постторду организовать эткенбиз. Ошондой эле Талас областы боюнча бүт дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Ошол эле учурда биз алдын алып баягы обсервацияларды колдонуп биринчилерден болуп обсервация жаткызып тестибиз аранын ичинде иштеп ошо 14 күндүк обсервацияларды контролдоп, Кудайга шүгүр, азыркы күнгө чейин Талас областында коронавирус катталган жок. Элдерибизге рахмат, түшүнүү менен айыл жергелердеги элдердин баары үйлөрүнөн чыкпай отуруп беришип атат. Биз элден сурап атабыз, бир эле жардамыңыздар, үйдөн чыкпай, контактка барбай отуруп бериңиздер деп. Кошуна Казак мамлекетинен Жамбыл областынын Тараз шаарынан бизге уун азык суюк майлар кирчип, убактылуу жабылып ачылып туруп атат. Ошол эле учурда биздин өкмөт башчыбыз сүйлөшүп, Казак мамлекетинин өкмөт башчысы менен азыр ушул иштер жүрүп атат. Ай сайын Казак мамлекети Кыргыз мамлекетине 22 000 тонна уун киргизип турмак болушу келишим түзүлгөн. Азыр мынакей бүгүн биз күтүп атабыз. 500 тоннага жакын уун кирет Казакстандан. Бизде кичине ундан сәл тартыш болуп атат. Сатыкка чыккан ундарда. Ошолордун баарын токтоп берсек, ошол эле учурда жанагы биздин өзүбүздүн Бишкектин ун заводдорунан да бүгүн ун чыгып атат. Ушу сатыкка магазиндерге булардын баарын таратып азыр толтурганга аракет кылабыз. Ун жагынан да проблема болбойт. Суюк май, башка продукт питаниялардын баары жетиштүү.